Красавчик! Макгрегор! Эрежесиз уруштун алдыңкыларынан болгон Конор Макгрегорду туурап интернет жылдызына айланган бала эсиңиздеби? Анын атаандашын жеңгенден кийин Макгрегорду туурап харизмалуу басып бараткан видеосун дүйнө чемпиону Валентина Шевченко Инстаграмдагы баракчасына жүктөгөн эле. Во. İşte bu ayaktan işte İslam. İşte bu ayaktan işte bu ayaktan İslam. Çıkarsa get it. Ой, молодец! Красавчик! Макгрегор! Конор! İslam! Karakol! Макгрегор! Дүйнөлүк чемпиондун көңүлүн бурган Ислам болгону 12 жашта. Ал Ысык көлдүн Каракол шаарынын тургуну. Эрежесиз күрөш менен машыгып баштаганына 1 жылдан ашкан. Кичинекей Конор күрөшкө кандайча кызыгып калганын, бул спорттон эмнелерди үйрөнгөнүн жана алдыдагы пландары тууралуу айтып берди. Ассаламу алейкум. Менин атым Токтобаев Ислам. Жолборстайдын клубунан катышам. Мен тренер Мусаев Азиз, Адилет Кокулов. Эң башында эшикте машыгып жүргөнбүз, балдар болуп. Машыгып жүрүп көчөдө балдар менен кичинекей балдар менен согушуп, мини соревнование ошентип анан эң биринчи соревнование Бишкекке чыккам, Голливудка. Эң биринчи соревнование Стронгко чыккам, андан кийин Чолпон Ата, Түп, ушинтип эле кетер. Конорду кичинекей кезимден бери эле жакчу. Чоңуранды UFC боец болом да. 5-1 тууганбыз. Мен эле машыгам спорт боюнча. 15-20 бала бар болчу. Анын ичинен 3-өбүздө калганбыз. Азыр ушул залда бир 10 чактыдай бала бар. Алардын баары эле күчтүү. Биринчисинде чыккандан корктум, таяк жеп каламын. UFC'ге жетейин деген максат. Ислам учурда Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан мелдешке да катышууда. Машыктыруучусунун айтымында бул иретте өзүнөн салмагы бир нече килограммга оор болгон атаандаштар менен беткелишет. Караколдо бизден биринчи бала мындай чыгып атат азыр. Алхамдулилля, ошого сүйүнүп атабыз. 1 жыл ичинде канча медаль болду азыр Ислам? 17 медаль. 1 жыл ичинде ошол жеткен деңгээлге жетти да буюрса. Исламдын ата-энеси уулунун күрөшкө болгон кызыгуусун колдоп келишет. Саламатсызбы? Мен Туганбаева Динара. 5 балам бар, Ислам 4-үнчүсү. Андай болот деп күткөн эмесин, аябай сүйүндүк. Сүйүнүчүм дагы эле койнума батпай атат. Үнүбүзү жоош. Колдоп турам дайыма. Ооба, өзү тандады. Мектепте жакшы окуучу, азыр спортко киргени кичине начарлап калды. Сүйүндү, туугандар да сүйүндү. Ал эми жаш балбандын машыктыруучусу Азизулла Мусаев Ислам кошунасы болгондуктан машыгууга убактысы кенен экенин айтат. Пандемияда бүт жаап салды, спорт залдары жок болуп, биз Брачкам Какулов Адилет экөөбүз тышка чыкканбыз. Караколдун баскот баарына билесиздер. Ошолго чыкканда экөөбүз лапа иштечүкпүз. Иштегенде кичинекей балдар тышка чыгып ойноп, биздин жанына келип, ошол баарына билгендей Конор Макгрегор кыргызский боец Ислам Токтобаев кичинекей 12 жаштык маган келген. Анда ошондо 1 жыл мурун келген. Ошолор келип, анан Кутман Маманский Мирзат мындай 20 чактай балдар келген. 20 чактан балдардан 3 эле бала калып калган. Мирзат менен Конор Макгрегор, Токтобаев Ислам и Кутя Маманский. 3 эле бала калган. Ошону таанышып, мен 20 баладай
силерге айткан болобуз, биз баскоттон болобуз. Эмне машыктыңар келип атабы? Ооба, келип атат. Машыккансыңарбы? Ооба. Пахымшалар көрдүм видео менен баш менен түшүп атып, баш менен түшүп атып көргөмдө ошолорду жерге. Барына билгенде зал жок болуп, буларга келгиле, эртең келгиле, мен машыктырам деп булар келген. 20 чактай бала, 20 чактан 3 эле бала калган. Ошолорду машыктырып, ошол деңгээлге жеткизген. Биринчи соревнование биз Бишкек ВФ Аматобуско барганбыз. Ошондон кийин анан Чопон Атага барганбыз, ошондон кийин кайра Түпкө барганбыз. Ошол менен мушташып булар өсүп, үчөтен чемпион болгон Кусман Мирзаев, Ислам Токтобаев. Анан баштаганда бизге мындай спорт зал кичинекей биз арендага алганбыз. Могу маттарды бизге Америкадан жардам берген, Америкадан Эдил Хасенов байкелер. Анан аренда ошол аренданы кийин жардам берген Нурбек байке Дубайда. Ошол менен анан талай Иманкулов келип кичине ремонт жардам берди. Ошол менен биз баштаганбыз. Ошол залдан бир 30-40 баладай болчу. Азыр каникул болуп 30 бала кетип калган. 30 бала да кетип калды. Айдыра ошондон 8-9 бала калды азыр залда бар. Исламды популярдуу кылган видео Каракол шаарында өткөн таймашта тартылган. Айтмакчы, каарманыбыз бул беттеште да биринчиликти багындырган. Жакында Жаркынбай айылында Ысык-Көл областынын ачык чемпионаты болуп өттү. Бул чемпионатка өлкөбүздүн көп аймактарынан келип катышты. Бул таймаштын өзгөчөлүгү болуп, Азиз Мусаевдин жаш окуучусу Ислам аттуу мушкер көрүүчүлөргө өзгөчө шоу тартуулады. Макгрегорду туурап жана эң татыктуу таймаш өткөрдү. Ал анткени финалдык беттеште өзүнөн оор салмактагы каршылашын тез эле колун кайруу ыкмасы менен утуп алып, ошо өзгөчөлөнүп Макгрегорду туурап басканы көрүүчүлөргө бардыгына калыстарга да аябай жакты. Ислам кошуна айылдын балдарынан да күрөшкө чакыруу алган. Адатта мындай беттешүүлөргө өзгөчө даярдык көрөт. Жаныбеков Азимбек 30 жыл буюрса. Токтобаев Ислам. Жолборс Тим. Бойцовский клуб. Профклуб чыгып. Штей. Стоп, молодец. Спорный. Söz. Konur uttu. Tokтобаев. Kete. Кол бер. Кечирим сурап кой. В этом победе побеждает Токтобаев Ислам. Кол бер кой, кечирим сурап кой. Келечекте көптү үмүттөндүргөн кичинекей Исламга жалаң гана алтын медалдарды каалайбыз.